Allah subhanahu wa ta'ala adamga köp жақшылықтарды берген. Ошол жақшылықтардын бириси тууралуу Аллах Таала айтат: "Алам нажаллаху айнайн", биз инсанга эки көз бердик го. Аллах Таала берген бул эки көз бизге дүниөдө көзүбүзгө көрүнүп турган материалдык нерселердеги пайда менен зыянды айырмалап билиш үчүн. Жылан менен жипти айырмалаш үчүн, таш менен алтынды айырмалап, кайсынысы пайда болсо жыйнайбыз, зыян болсо таштайбыз. Ошол үчүн муну эки көз берген Аллах Таала. Анан Кур'ан-ы Каримде бул көз тууралуу башка аятта айтат Аллах Таала: "Ла та'мал абсар, валакин та'мал кулубул лати фис судур". Муногу эки көз көр болуп калбайт бул. Бирок көөдөндөгү көздөр көр болуп калат деп. Адамдын жүрөк көздөрү дагы бар. Ал жүрөк көздөрү материалдык нерселерди көрбөйт, бирок жакшылыктарды, башкалардын кылган жакшылыгын билип, сезип, ошого шүгүр кылып, разы болот, башкалардын кылган зыян, жаманчылыктарын сезип, аларды кечирип, жүрөктүн тазалап туруш керек экендигин сезип, ошол билип турган, мындайча айтканда, жакшылыкты жакшылык деп билип, жамандыкты жамандык деп биле ала турган көздөр болот, ал көөдөнүндө болот алчы. Аллах Таала айтат, мына көздүн көрбөй калгандыгы, ал дагы көрбөй калды, бирок негизги нерсе жүрөктүн көөдөндөгү көздөр көрбөй калган болсо, эң кыйналган адам ошол болот дүниөдө. Бирөөлөр өмүр бою жакшылык кылып, бир жолу зыян берип койсо, ошого да наразы. Өмүр бою кылган жакшылыгыңды унутат дагы, мага ушуну кылбай койдуң. Таарынчактар бар го. Ошол көп таарынган адамдардын көөдөнү, ошол көөдөндөгү көздөрү көрбөй калган. Адам өзү ушундай болот экен, көп жакшылыкты берсең, разы боло берет, сүйүнө берет. Сүйүнүчтүү күндөр тез эле унутуп кала беребиз. Анан бир жолу дайым кылып жүргөн жакшылыгыңды кайсыл бир себептен кыла албай калсаң, анан жанагы адам наразы болуп, буга чейинки жүздөгөн жакшылыктардын бардыгын бир кичинекей жаманчылык жаап коет дагы, ортодогу ынтымак, мухаббат, мамиленин бардыгын үзүп таштайт адамчы. Ошол үчүн адамга эң зарыл болгон сыпаттардын бириси ынсаптуулук. Башкалардын жакшылыгын көрө билиш керек. Башкалардын кылган жакшылыктарын бирөө сизге жакшылык кылып аткан болсо, ал жакшылык кылууга милдеттүү болгондугу үчүн эмес. Ошол адам катары көрүп, эсептеп кылган жакшылыгын биз дагы адам катары ошону кабыл алып, ошол адамга разы болуш керек. Пайгамбарыбыз айтат, кайсыл адам пенделерге шүгүр кыла албаса, разы боло албаса, ал Аллах Таалага разы болбойт эч качан. Разы болбогон адамдын бири эч качан эки болбойт. Ошол үчүн адам баласына ушул көөдөнүн көздөрү, ынсаптуулук сыпаты аябай зарыл болуп эсептелет. Дүниөдө бизге көп жакшылык кылган инсандар бар, ошол жакшылык кылган инсандардын жакшылыгын билип жүрүү, ошолордун жакшылыгын кадырлап жүрүү өтө зарыл сыпат. Бул сыпатты Аллах Таала өзгөчө кылып туруп, жаныбарлардан ит деген бир жаныбар бар, ошого берген да. Кожоюндун берип койгон катыган бир нанын өмүр бою унутпайт да. Ошол итин эгерде зыян берип, уруп, тебип, ага жамандык кылса дагы, ал ит ошол жамандыктардын бардыгын бир нан үчүн кечип кое берет да. Таштап кетип калбайт, таарынбайт, наразы болуп башкаларга айтпайт, жамандабайт. Мурдакы доордо бир падыша болгон экен. Аябай бир табиаты адам баласынын даражасы көтөрүлгөндөн кийин ошо көздөрү сәл көрбөй баштайт да жакшылыктардычы. Анан ушу эмне кылсам боло берет окшойт деп ойлоп калат. Ошол үчүн Фираун айтканда мен Кудайыңармын депчи. Не десе эле аны эскерткен, үстүнөн сүйлөгөн эч ким жок боло бергендиктен бузулуп баштайт адам. Ошондо жанагы падышанын бузулганы чеги ушул экен. Ким буга зыян берсе, ким муну бир наразы кылып койсо, капалантып койсо, ал капаланта турган иш болбосо дагы аябай бир жырткыч иттер бар экен, ошол итке салып берип коет экен. Иттер анан ошол адамды ошол тиштеп, кыйнап өлтүрчү экен да. Анан падышанын 30 жылдан бери тамак бышырып, курсагын тойгозуп, ага жакшылык кылган бир анын ашпозчусу бар экен. Күндөрдүн биринде ашпозчу шашкандыктан падышанын каарына калбайын деп көбүрөөк тамакка тузду салып коюптур тамактан. Тузу кичине өтүп кеттир. Тамакты алып келип койгондо падыша ичип көрүп эле аябай ачуусу келип, бул эмне кылганың, 30 жылдан бери тамак кыласың, бир да жолу бир жакшы тамак бербедиң. Муну итке салып бергиле дейт. Жанагыны уккан данышман ашпозчу айтат, падышам эгер уруксат болсо, өзүңүздүн бир берешендигиңиз менен, улуу кадыр баркыңыз менен мага бир 30 күн убакыт бериңиз, анан кийин итке саласыз, эмне кыласыз өзүңүз билесиз. Макул деп 30 күн убакыт алгандан кийин жанагы ашпозчу падышага иши туура эмес экендигин көргөзүш үчүн шашып туруп ошо
Padişanın itteri bağılgan жерге барып, уруксат сурайт. Уруксат берсеңер, 30 күн итиңерге мен тамак берип турайынчы дейт. Макул болушуп, анан 30 күн тамак берет иттерге. 30 күндөн кийин падыша элди чогултуп, падыша ошондой унутпайт экен. Өзү жакшы адам 30 күндө унутуп деле калат баягынычы. Мейли эмге алып келе бер тамакты бир жолу эчтеке болбойт деш керек эле да. Ушундай адам экен, жаман адам экен. Анан падыша 30 күндөн кийин элди чогултуп, майданга иттерди майданга чыгарып, ырылдап, шилекей коюп тиштейин деп турган иттердин алдына баяк аш боссун таштайт. Таштап эми тамаша көрөйүн деп атканда иттер чуркап келип эле тиштейм деген иттер баягы аш боссунун колу бутунан өп, жалап жыттап тегерегинде туруп калыптыр да. Падыша таң калат экен. Сен буларды эмне кылгансың? Эмне кылып койдуң деп кыйкырып сураганда, жанагы аш босс айткан экен. Падышам эчтеке деле кылган жокмун, сизге кылгандай жакшылык кылган жокмун, 30 күн эле тамак бердим буларга деген экен. Сизге 30 жыл тамак бергенимден кийин бир жолу ката кылганымда сиз мени ушул иттерге таштап атканыңызды мына эл күбө болуп турат. Бул иттерге 30 күн тамак бергенимден кийин мени жебей мага кызмат кылып жардам бергенге даяр болуп ушул иттер турат депчи. Ошол үчүн данышмандар айткан, адамдардын арасында иттен төмөндөр бар да. Кээ бир адамдар бар, алар иттен да төмөн. Эмнеге? Канча жакшылык кылсаң, бир жолу бир туура эмес кокустуктан же башкачараак мамиле болуп калган болсо, ошол жаман мамиле үчүн өмүр бою жакшылыкты жаап, башкалардын баарына артыңдан жаман сүйлөп, жамандап, гыйбат кылып жүргөндөр дагы бар да. Данышмандар айтат, иттин 10 өзгөчө сыпаты бар, ошол 10 сыпаттын бирөөсү эле адамда бар болсо, адам ийгиликке жетип, олуялардын катарына кошулуп эле калат дейт. Ошол ушул сыпатта. Башкалардын жакшылыгын көрө билүү, ошол жакшылыкка ылайыктуу мамиле жасоо башкаларга. Бизде ушундай болуп калган, бирөө бизге жакшы мамиле кылып, ийилип салам берип койсо, же болбосом бут кийимиңизди түздөп койгон болсо, ушул өзү ушундай кылыш керек эле мага. Мен өзү ушундай эле болуш керек эле деп түшүнүп калганбыз. Ошол үчүн бизге башкалардын жакшылыгы эч эле бир өзгөрүү жасабайт да. Ошондуктан адам баласында бир уяттуулук да сыпат керек. Аллахтан уялып кичине башкалардын жакшылыгын көрүп аткандан кийин жакшылык көргөн жерге эч качан жамандык кылбаш керек. Ошого макал бар го, жакшылыгын көргөн жерге 1000 жолу салам айткын деп. Ал жерге эч качан зыяныңды бербе. Дүниөлүк жакшылык көргөн болсоң, ал жака зыян бербеш керек болсо, акыреттик жакшылык көрүп Аллахты тааныган жериңе кыянат кылган болсоң, Аллахтын алдында эң эле кечирилгис күнөө ушул болуп эсептелет. Ошондуктан Аллах Таала бардыгыбызга дүниөдө Аллах берген жакшылыктарга шүгүр кылып, ошондой эле пенделер менен мамилени жакшы кылып өткөргөнү насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.